Мен ачык айтат элем. Бул жерде теги каза болгон маркумдун үй бүлөсүнө мен көңүл айтам. Ар кандай өлүм бул трагедия. Кызмат ордунда иштеп атып өлгөн болсо, 10 эсе трагедия. Анын ошондой кенемте берүү боюнча мыйзамда эгер кызматтык ишин аткарып атып каза болгон болсо, анда ошол 20 эселенген эмени төлөп берүү жагы каралган. Бунун баары мыйзамда бар. Бүгүнкү күндө 7 миллион эл жашаган жарды өлкөдө бул абдан чоң сумма да. А бирок мыйзамды кабыл алынып атканда, ошол мен азыр дагы изилдедим, 2016-дан чечилип, 2017 кабыл алынган экен. Мыйзам баардык күч структураларында ушундай кырдаал болуп калса, анда ошондой кенемте төлөнүп берилет деп. Бирок ушуну резонанс туудуруп аткандан кийин, менимче биздин мыйзам чыгаруу органы Жогорку Кеңеш буну да кароо керек. Биздин маселе, биздин көйгөйүбүз ошо мыйзамды аткарбаган үчүн чыгып атат да көп кезде. Эми азыр депутаттар мыйзамды аткарбагыла деп атат. Мисалы мыйзам укук органдары кызмат өтүү жөнүндө мыйзамында түстөн түз көрсөтүлгөн да страховой случайлар. Мисалы келтирип кетсем болот да, жаңа Кой Таш окуясында Чүй областынын ички иштер министрлигинин башчысы баягы жабыркаган, катуу жабыркаган. Ошол кишиге деле төлөп берүү милдеттүү болчу да мамлекет. Мына укук коргоо органдары десе прокурор эле кирбейт. Бияка милиция кызматкерлери кирет, таможня кызматкерлери кирет, салык кызматы кирет, жаза аткаруу кызматы кирет, жана башкалар да. Алардыкы бир определенный баягы кызмат өтүп атканда рисктери бар, ошон үчүн ушундай страховой случай кылып койгон да. 21 миллион сомов – это большая сумма, учитывая то, что пострадавшим после 7 апреля, погибшим семьям, выплачивали около 1 миллиона сомов, то, конечно, то есть в сравнении это очень большая сумма. Другое дело то, что это законодательно утверждено, и поэтому, наверное, здесь стоит обратить внимание на то, что нужно пересмотреть закон. Согласно закону о прохождении службы в правоохранительных органах, согласно статье 74 о государственном страховании жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов, в случае смерти сотрудников правоохранительных органов в результате каких-то увечий, травм или болезней, приобретенных в период прохождения именно службы в правоохранительных органах, семье пострадавших выплачивается страховая сумма в объеме 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности.